Урматтуу коллегалар, негизи ушул мыйзамда жазылган нерселердин баары Конституцияда бар. Конституцияда бар, и болгондо дагы чоң жетекчилер кызматка кирип атканда ант да беришип атат. Конституцияны ыйык сактайм, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузбайм, элим журтум үчүн канымды жанымды берем дегенге чейин даяр болуп атат. А Конституцияда ушундай уурдасын деген маселе жок да, статья жок да. Биз баарыбыз менимче ошол бир коррупцияга каршы күрөшүү кампаниясын башталганда, бул кагаз жүзүндөгү башталган кампанияда кандайдыр бир эл аралык институттардын алдындагы бир отчетубуз катарында болуп калышы мүмкүн бул. Только отчет. Имитация направлена на то, что показать перед мировым сообществом, что Кыргызская республика активно борется против коррупции. Это имитация. Исключительно имитация. Мен айтып атам, жана госсекретарлар келгенден кийин аппаратты толук сактап калганга мүмкүнчүлүк берет экен, и министр политический фигура болуп калат экен. Болот Чынбаевич, мына азыр Комсомольская правдадан карасак, Юрий Владимирович Андропов 15 жыл министр болуптур да. 15 жыл. А биз Улуу Урматтуу Акаев келгенден бери 9-чу өкмөт менен жашап атабыз го. А мына 20 канчанчы июнга чейин алып барып 10-чусу даярдалып атат азыр. 10-чу өкмөттү ким алмаштырып атат? Парламентте ушундай укук берилген, өкмөттү отставкага кетирүү. 13 жылдын ичинде бир жолу ошол укугунан колдондубу парламент? Жок. Кто отправляет в отставку? Исключительно Его Величество. Значит, он нуждается в этом законе. Его надо обуздать, чтобы он этого не допускал. Так получается. Логически так получается. Эгер ошол 9 өкмөт алмашпаса, министрликтер алмашпайт. Министрликтер алмашпаса, аппарат алмашпайт. Мына биз Абдыган Эркебаевичка вообще парламентке ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Медет Шеримкулу иштин тушундан бери биздин аппараттын жетекчиси, орунбасарлары иштеп келатат. 15 жылдан бери иштеп келатат бизде. А эмне өкмөттү алмаштырып атасыңар? Премьер-министр алмашат, руководитель аппаратын алмаштырат. Руководитель аппарата алмашат, бүт отделдерди алмаштырат. Но от вас зависит, уважаемые господа, хорошие, от вас зависит. И текучесть кадров от вас зависит, и коррупция от вас зависит, и взятки от вас зависит. Взятка будет брать только тот человек, который решает кадровый вопрос. А кто у нас решает кадровый вопрос? Правоохранительные органы будут защищать только те фирмы, на которых указывают высшие чины. А кто у нас высшие чины? Менимче, кечеде айттым, азыр да кайталайын, идеологиясы, ой, максат жакшы, ушундай болушубуз керек, аракет жасашыбыз керек деген. Бирок ой максат бизде Конституцияда деле жаман эмес да. Бирок Конституция аткарылбай атпайбы? Кеп ошондо болуп атат. Менимче, балык башынан сасыган, биздин мамлекетте балык башынан сасыган, ошол башы тазаланмайынча эч качан бул коррупциянын куйругу бүтпөйт. Кадровый бизнес деп айтып эле жүрүп атпайбыз. Эми жалгыз Мадумаров айтып аткан жок, Кыргызстандын ары кандай чекисине барсаңыз, кече Алымбай Алымбекович өткөндө айткандагыдай, бардык нерсенин ставкасы бар да. Базардын ставкасы бар, дүкөндүн ставкасы бар, лицензиянын ставкасы бар, кызматтын ставкасы бар, акимдердин ставкасы бар. Мен кече айтсам, андай маалыматым жок экен деп атасыз. Болот Чынбаевич, вот ушул 10 миллион доллардын тегерегинде тездетип акча жыйнаганыңар, мына ушул абдан катуу начар таасир кылыптыр ошол жүктөгөн, мойнуна жүктөгөн кишилерге. Байкуштар келип айтып атат да бизге. Айтып атат да. 200 000 доллар сен жыйнайсың, 100 000 доллар сен жыйнайсың, 30 000 сен бересиң. Эми университеттердин деңгээлине чейин түшкөндөн кийин, это как так называемый фонд поддержки Его Величества или фонд поддержки чего-то. Я понимаю, вы все будете делать такой вид сейчас, как будто я сейчас с Луны свалился и о чем-то говорю. И мындай нерселерге барып аткандан кийин, менимче кадр саясаты дагы, кадр иши дагы биздин мамлекетте жүрбөйт. Жана Исхак Казакович айтып жүрүп атпайбызбы? Эч кандай мыйзамы жок эле, ал киши ушинтип айтып койгон экен. Коом бул сен жана мен. Мен таза болсоң, сен таза болсоң, коом да таза болот деп. Аны үчүн мындай бир өзгөчө мыйзамдын кереги жок. Адамдын өзүнүн жеке ички жан дүйнөсүнө табиитине жараша болсо керек да. Кичине бир депутаттык кызматка жетип алып, губернаторлук же министрлик кызматка жетип алып,
айтып чем выше занимаемая должность, чем больше этажей, в которых он живет. А заработная плата известная всему. И более того, Жанат Баталбекович айтқандай, сейчас пошла состязание, соревнование. Сен қандай черепица менен жаптың, мен кейінкісінде көрсетіп, сен алып келіп көрсетіп, мен қандай черепица менен жабат келдім деген. От кого мы скрываем? Менің сунушым Самат Масалевич комитеттің төрағасы қатарында бұл кишинин ойын мен толугу менен колдойм. Бұл кишинин максатын астына койгон бир үмүттө ушундай болуп калса, бир кичине мамлекетте тартип болор беле, жабыр тарткан кишилер азаяр беле дегендей ак тилек менен ушундай комитет ишке барып атат. Ачык айтып коелу, башы тазаланмайынча биз бул мыйзамды алтын тамгалар менен жазганыбызда дагы аткарылбайт. Аткарылбайт тилекке каршы. Кеп мыйзамда эмес. Кеп отурган кишилерде, кеп башкарып аткан адамдарда болду. Мен мына комитеттин төрагасы болуп келгенден бери Абыт Ибраимовке чейин иштептир. Мына отделдын башчысы, отделдегилер ошондой иштептир. Мына 10 жылдан бери мен бирөөсүнө тие элекмин. Самый демократичный, без этого закона, в соответствии с этой конституцией, с этой нормой работает исключительно, мне кажется, законодательная палата Жогорку Кеңеша. Вот вам образец. Никто никуда не был смещен. Как работали, так и работают. Спикерлер келип атат, кетип атат, депутаттар келип атат, кетип атат, бирок аппарат остается. Это, оказывается, зависит от личности. Сунуш, бұл мыйзамды мен жогоруда коллегаларыма кошулам. Бұл мыйзам болсо бизге эч кандай таасирин тийгизбейт. Бирок бир регулировкага алып келишибиз керек. Ушундай бир сын пикирлер менен Болот Чыныбаевич мүмкүн депутаттардын өзүн ошол жерге кошуп отуруп, редакцияларын жакшылап бермек отуруп, анан күзгө кайра алып келип палатага келсе жакшы болот деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бул мыйзамды ушундай караганга болбойт. Рахмат.